Садыр Жапаров Егор Чудиновду кызматтан бошотуп, министрге эскертүү берди. Егор Чудинов 7 майда дайындалган кызматтан кайра бошотулду. Аны курулуп жаткан электр станциялар дирекциясынын башкы директору кызматына дайындоо тууралуу буйрук жокко чыгарылды. Мындай маалыматты президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов 14 майда билдирди. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 89-беренесинин 3-пунктуна ылайык энергетика министри Талайбек Ибраевдин Егор Чудиновду курулуп жаткан электр станциялар ачык акционер коомдук дирекциясынын башкы директору кызматына дайындоо тууралуу буйругун жокко чыгарды деп айтылат расмий маалыматта. Ошондой эле энергетика министри Талайбек Ибраевге аталган чечимди кабыл алууда мамлекет башчысына маалымат бербегендиги үчүн эскертүү берилди. Энергетика министринин башкы буйругу менен ишкананын башкы адиси Равшанбек Касымов курулуп жаткан электр станциялар ачык акционердик коомунун дирекциясынын башкы директорунун милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Маалымат булак баракелде. Аскер комиссариатынын офицери пара алып жатканда кармалды. УКМК аскер прокуратурасы менен биргеликте пара алып жаткан жеринен аскер комиссариатынын офицерин кармады. Шектөө 11 майда Кылмыш жаза кодексинин 343-беренесинин 1-бөлүгүндө каралган кылмыш белгиси боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалды. Анын кызмат өтөгөн жеринде жүргүзүлгөн тинтүүнүн жыйынтыгында акча каражаттары жана аскерге милдеттүүлөр үчүн колдонулган кериптүү мөөр басылган бош бланктар табылды. Кармалган офицер тергөө абагына киргизилди. Маалымат булак ЖТ-ТВ. Ататүрк паркынын аймагындагы объектилерди сүрдүрүү иштери 20 майда башталат. Ататүрк паркындагы үйлөрдү бузуу иштери 20 майда башталат. Бул тууралуу Бишкек мэриясы билдирди. Муниципалитеттин Сейил бакка байланыштуу жыйыны өтүп, анда 20 майдан тарта 1992 жылдын 25 июнундагы номер 225 токтомду ишке ашыруу тапшырмасы берилди. Мэрия буга чейин парктын жерин кайтарып алуу үчүн мыйзамсыз курулуштар боюнча сотко кайрылаарын айткан. Кала башчысы Айбек Чунушалиев үй ээлерине жер тилкелерин өз ыктыяры менен шаардын карамагына өткөрүп берүүнү сунуштаган. Белгилей кетсек, Ататүрктүн 43 гектар жеринде 198 объект уруксатсыз жайгашкан. Алардын катарында көп кубаттуу турак жай дагы бар. Парктын аймагындагы жер тилкелери жогорку кызматта иштеген мурдагы атка минерге саясатчыларга берилип кеткени айтылып, алардын тизмеси дагы жарыяланган. Парламенттин айрым депутаттары Сейил бактагы үйлөрдүн кожоюндарын коргоп чыгышты. Маалымат булак, маалымат KJ. Биз ушуга жетиптирбиз. Өз өлкөбүздө кыргыз тилинде сүйлөгөн болбой калыптыр. Стилисттин видеосу талкууга түштү. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Мен бүгүн өтө катуу жиним келип, жүрөгүм ооруй тургандай абалга туш болдум. Мындай билдирүүнү белгилүү стилист жана дизайнер Замира Молдошова социалдык тармактардагы баракчасына жарыялады. Анын видеосу коомчулукка талкууга алынып жатат. Мен азыр чын айтсам, аябай жиним келди, өзүмө эле токтол элемин. Бул кофейняны аябай жакшы көрчүмүн. Бул жерде кыргызча сүйлөнгөнгө болбойт экен да. Бул жерде кыргызча сүйлөнгөнгө болбойт экен, себеби администратор келип айтты, бизде бул жерде русскоговорящий биздин посетительдер, ошон үчүн жалаң кыргызча сүйлөшөт. Билесиңер, биз ушундай нерсеге жетиптирбиз. Көрсө өзүбүздүн мамлекетибизде өзүбүздүн кыргыз тилинде сүйлөгөн уже болбой калыптыр. Бул жетти турчу точкабызга жетти окшойт. Мен ойлоп атам, бул улуттун жоголуп кетишине алып келишет. Эмне үчүн биз бул жерге келгенде биз кыргызча сүйлөшөбүз керек? Эмне үчүн мен кыргызча сүйлөй албайм? Мынчалык намысыма тийди, мен кызым кыргызча окусун деп кыргызча мектепке бергем. Эмне үчүн кызым орусча сүйлөп калды? Себеби кыргызча садиктер жок. Кыргызча садиктер жок, мен орусчага берип, эми кыргыз мектепке берип аябай кыйналып атабыз. Чынын айтыш керек, аябай кыйналып атабыз. Аябай жакшы окутуп атышат, бирок кызым баягы кыргызча сүйлөбөй жүрүп, кыргызча окубай жүрүп, мына ушундай болуп атат. Бул маселе ар бирибиз ойлондуруш керек деп ойлойм. Намысыбыз болсо, өз улутубузду сактагыбыз келсе, эң биринчи тилибизди сакташыбыз керек. Түркмөн бийлиги көчөдө кайыр сурагандарды талаага ишке салууда.
Түркмөнстанда көчүүдө кайыр сурап отургандарды талаа жумуштарына салып жатышканын бүгүн 13 майда Азаттыктын түркмөн кызматы билдирди. Өлкөнүн батыш аймагында жайгашкан Балкан велаятында бийлик тилемчилик кылгандар боюнча рейд жүргүзүп, көзөмөлүн күчөтүп, кармалгандарды, анын ичинде балдарды пахта талааларына иштетип жатканы маалымдалды. Маалымат булак Азаттык KJ. Унадан дагы кымбат Дубайда уникалдуу номерлүү Rolls-Royce унасы байкалды. Дубай шаарындагы унаа жолдордун биринде уникалдуу бир унаа номуру байкалды. Мындай маалымат социалдык тармактарга тарады. Эксклюзивдүү номурду эмираттык ишкер 2018-жылы 31 миллион дирхамга, тактап айтканда $8,5 миллион сатып алган. Ошондон бери бул унаа номуру Бириккен Араб Эмирлигинин жолдорунда дээрлик көрүнө элек болчу. Эми болсо номуру Дубайда ак Rolls-Royce унаасында байкалды. Автоунанын баасы дээрлик $500 миң. Быйыл дүйнөдөгү эң кымбат унаа номуру Дубайдагы аукциондо сатылды. 7 деген цифралуу белгини анонимдүү сатып алуучу сатып алган. Ал унаа номуру үчүн $15 миллион жакын акча төлөнгөн. Буга чейинки рекорд араб бизнесмени Саид Абдул Гафар Хуриге таандык. Ал 2008-жылы мамлекеттик номуру үчүн $14 миллион төлөгөн. Маалымат булак Супер KJ. Килиан Мбаппе клубтан кетер алдында ПСЖ клубунун президенти менен жаңжалдашты. Франциянын Парис Сен-Жермен клубунун чабуучусу Килиан Мбаппе менен клубтун президенти Насер Аль-Хилайфинин ортосунда жаңжал чыкты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Окуя жекшемби күнү Парк де Пренс стадионунда Франция чемпиондугунун 33-турдук оюнундагы Тулуза командасына каршы беттешти алдында болгон. Анда клубтун жетекчиси Мбаппеден коштошуу видеосунда ыраазычылык билдирбегени үчүн түшүндүрмө берүүнү талап кылган. Сөздөн сөз чыгып отуруп, ал жакалашууга чейин барган. Мбаппенин кийинки клубу Реал Мадрид болору күтүлүүдө. 25 жаштагы Мбаппе 2017-2018 сезонунан бери Париждин клубунда ойноп келет. Ошондон бери ал команданын тарыхында эң мыкты бомбардир болууда. Ал бардык белдештерде 306 беттеште 255 гол киргизген. Маалымат булак Супер KJ. Жактоочу Олжобай Шакирге чыккан өкүм мыйзамсыз, апелляция беребиз. Чүйдүн Аламүдүн райондук соту жазуучу публицист Олжобай Шакирге чыгарган өкүм боюнча жактоочулар облустук сотко апелляция менен кайрылат. Бул тууралуу журналистке жактоочу Ахмат Алагушев билдирди. Белгилүү болгондой, 14 майда сот жазуучуну массалык башаламандыктарга чакырык жасоого күнөөлүү деп таап 5 жылга абакка кести. Олжобай Шакир күнөөнү мойнуна алган жок. Жактоочу Ахмат Алагушев Олжобай Шакирге чыккан соттун өкүмүн мыйзамсыз деп эсептей турганын жана ал боюнча облустук сотко апелляция берерин билдирди. Маалымат булак репортер KJ. Бүттү, өкүм чыкты. Ушул эле баягы берүүнү боюнча 5 жыл берди. 5 жыл эркинден ажыратуу. Биз албетте бул өкүмгө каршыбыз. Албетте апелляциялык даттанууну беребиз. Биздин оюбуз боюнча өкүм мыйзамсыз, мыйзамга жатпаган өкүм чыкты. Муну да азыр мына сот болсо резолютивдик эле өкүмдүн резолютивдик жагын эле окуп берди. Негизи биз ойлойбуз, болгон баарын окуп берсе жакшы болмок. Негизи туура болмок да. Силерге да мындай, коомго да мындай жайралап бергенге. Ассаламу алейкум, YouTube көрүүчүлөр. Бүгүн 13 май 2024 жыл сиздердин салган аманатыңыздарды алдык. 100 миң дагы да жардамыңыздар керек. Менин балам үчүн операциябыз $25 миң болгондуктан сиздерден дагы да кайрымдуулук сурайбыз. Ушу балама кайрымдуулук кылып коюңуздар. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Атым Сыргак. Мен ушу сколиоз оорусу менен көп жылдан бери ооруп келем. Азыркы учурда сиздердин жардамыңыздарга муктажмын. Колуңуздардан келишинче жардам кылып коюңуздар. Биздин банк номер 5196 Калия Мы деп чыгат. Өзүмдүн апам. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 4386 Алтынай Мы деп чыгат. Өзүмдүн эжем ишеничтүү.